Кыргызстандык жоокерлер улуу ата мекендик согушта. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941-жылы 22-июнда СССРге кол салган. Ошентип социалисттик ата мекендин көз каранды эместиги жана эркиндиги үчүн улуу ата мекендик согуш башталган. Мурда Фрунзе шаарында иштеген Николай Михайлович Дмитриев 1941-жылы 10-июнда Белоруссиянын Борисово шаарын коргоодо душмандын 2 танкасын талкалаган. Согушта көрсөткөн эрдиги үчүн ал 1941-жылы 31-августта кыргызстандыктардан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. жылы 18-ноябрда Иван Васильевич Панфилов курман болгон. Өлгөндөн кийин ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилип, ысымы өзүнүн дивизиясына ыйгарылган. Мындан тышкары, Советтер Союзунун баатыры деген наам Панфилов дивизиясынын 28 жоокерине ыйгарылган. Алардын ичинде кыргызстандык Дүйшөнкул Шоклоков, Николай Ананьев, Григорий Шемякин, Григорий Конкин, Иван Москаленко, Григорий Петренко, Иван Добровалин болгон. Түштүк батыш фронтунда кызмат өтөгөн учкуч лейтенант Тимур Фрунзе эрдик көрсөтүп баатырларча курман болгон. Өлгөндөн кийин ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Москва үчүн болгон согушта Кыргызстан коммунисттик партиясынын биринчи катчысынын мурдагы секретары Асанкул Рысмендиев эрдиги жана уюштуруу жөндөмдүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн. Ал Атчандар полкунун комиссары катары кызмат өтөгөн. 1942-жылы 8-февралда Смоленск областынын Пастиха кыштагы үчүн кандуу согулашта эрдик көрсөтүп курман болгон. Сталинград алдындагы жеңишке шыктанган Кызыл армия кеңирээк фронтко чабуулга өтө баштаган. 1943-жылы 4,5 айга созулган кышкы чабуулда советтик аскерлер батышка карай 600-700 километр чыгган. Ленинград блокададан бошотулган, душмандын жоготуулары көбөйгөн. Экинчи фронттун жоктугунан пайдаланып, фашисттик Германия советтик германдык фронтко 232 дивизиясын жаңы чыккан күчтүү техникаларын топтоп, өздөрүнүн цитадель, Пантера деген пландарын түзүп, Курскинин жанында Кызыл аскерге сокку уруп, кайрадан чыгышка чабуул коюуну көздөшкөн. Воронеждин түштүк жагында Дон дарыясынын жээгиндеги согушта 1942-жылы 6-августта Чолпонбой Төлөбердиев душмандын дзотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс, өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943-жылы 4-февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Түндүк Кавказ фронтунда отделениянын командири кыргызстандык Григорий Исаевич Выглазов 1942-жылы 16 майда өзүнүн жоокерлери менен душмандын 8 танкасынын чабуулун токтоткон. Ал өзү 3 танканы иштен чыгарып, 20 фашистти жок кылган. Ага 1943-жылы 22 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Ушундай наамга эрдиги үчүн Батыш фронтунда жердешибиз Афанасий Иванович Волковенко татыктуу болгон. Сталинград үчүн согушта артиллерист, наводчик, сержант Таир Асанов эрдик менен салгылашкан. Ал 1943-жылы январда таамай атуу менен адегенде танканы, миномет батареясын жана душмандын ротасын талкалаган. 23 мартта Харьковдун жанындагы Пятницкая кыштагы үчүн салгылашта Таир Асановдун орудиялык тобуна душмандын 8 танкасы, анын артынан автоматчылар чабуул коет. Бул беттешүүдө Асанов 3 танканы иштен чыгарат. Калганы кайрылып качууга аргасыз болгон. 20-25 минутталык авиациялык бомбалоодон жана артиллериялык атуудан кийин
душмандар экинчи жолу чабуулга өтөт. Дайыр жалгыз калганына карабастан дагы 2 танканы атып токтотот. 4 саатка созулган согушта Асанов 8 танканы, 6 бронемашинаны жана 40 фашистти жок кылган. 1943 жылы 26 октябрда ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Закавказье фронтунда ротанын саясий жетекчиси Кубат Жуматаев эрдик көрсөткөн. 1942 жылы 16 сентябрда анын ротасынын командири оор жараланган. Бир учурда анын ротасына 15 танка чабуул койгон. Күчтөр тең эмес эле. Бул салгылашта Жуматаевдин жоокерлери душмандын 2 танкасын, 80 солдатын жок кылган. Курчоодо калган Жуматаев гранаталарды денесине байланып, өзүнө келе жаткан брондолгон машинага тике барып, аны жардырган. Кыргыздын уулу коммунист Кубат Жуматаев өлгөндөн кийин Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. 1942 жылы декабрда Кавказ үчүн болгон кырмаштардын биринде отделениянын командири Акун Садырбаев душмандын ага кезеги менен ыргытылган 16 гранатасын тосуп алып, кайра душманга ыргытууга жетишкен. 17 граната анын колунда жарылып, курман болгон. Бул эрдиги үчүн ал Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Анын жолдоштору болсо жардам келгиче 1 сутка бою ордунан жылбай 60 душманды жок кылган. 1942-43 жылдардагы салгылаштарда көп улуттуу 8 гвардиялык Панфилов атындагы аткычтар дивизиясы өзгөчө ийгиликтерге жетишкен. Андагы жоокерлердин 18,5%ын кыргыздар түзгөн. Дивизиядагы снайперлер Токтогул Шабеков, Алымкул Абибулдаев, Боздигит Турдубаев ар бири 25-тен 150-ге чейин гитлерчилерди атып өлтүрүшкөн. 1943 жылы сентябрда Днепр дарыясынан өтүүдө Кыргызстандын жоокерлери укмуштуудай эрдиктерди көрсөткөн. Бул жерден сержант Анварбек Чортековдун взводу айырмаланган. Алар суудан сүзүп өтүшүп, душмандын 4 чабуулун мизин кайтарган. 30 гитлерчини жок кылган. Эрдиги үчүн Чортеков Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Пулеметчу Садык Алиназаров душмандын 21 солдатын, 2 офицерин жок кылган. Көрсөткөн каармандыгы үчүн ал да Советтер Союзунун баатыры болгон. Майтарылбас эрдиктери үчүн Кыргызстандан барган Мамасалы Тишибаев, Василий Крикун, Василий Биляндра, Михаил Сапожников, Евдоким Москов, Василий Тихонов Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. 1942 жылдын аягында Панфилов дивизиясынын жоокерлеринин бир тобу ага сержант Ашырбай Коенкозовдун командалыгы менен душмандын тылына атайын тапшырма менен жөнөтүлгөн. 1943 жылы январда алар Псков шаарына жакын жерден 7-чи Ленинграддык партизандар бригадасына кошулган. Көп узабай Коенкозов 2-чи партизандык отряддын ротасынын командирлигине дайындалган. 1943 жылы декабрда алар 10 эшелонду, 10 паровозду, 20-дан ашуун вагондорду талкалаган. 1943 жылы декабрда Коенкозов жана анын жоокерлери Псков шаарынын жанында душман менен болгон салгылашта эрдик менен курман болушкан. 1944 жылы Эстониянын Нарва шаарына жакын жердеги салгылашта кыргыз учкучу Исмаилбек Таранчиев өзүнүн жалындап күйгөн самолету менен душмандын күйүүчү май күйүүчү станциясын түзүп, ал станцияны, анын жанындагы 6 танканы, 10 немец солдаттарын жардырган. Анын эрдиги учурда унутта калып, Советтер Союзунун баатыры деген наам ага 1991 жылы гана ыйгарылган. Молдавиянын Дубасары шаарынын жанында 1944 жылы апрелде орудиянын наводчиги Казак Жаркынбаев душмандын 2 пулеметун, 25 солдатын талкалаган. Бул салгылашта Жаркынбаев душмандын 5 жолку чабуулунун мизин кайтарган. Бул эрдиги үчүн ал Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Согуштун түрдүү этаптарында Ленинградты, Ржевти, Великие Лукины, Новгородту, Псковту, Нарваны бошотууда Кыргызстандын 660 жана 664 түнкү бомбалоочу авиациялык полктору активдүү катышышкан.
Алардын ичинен кыргызстандык аял Евдокия Пасько 780 жолу түнкү бомбалоого учуп чыгып, душмандарга бардыгы 93 тонна бомба таштаган. Анын бомбаларынан душмандардын маанилүү объектилеринде 109 жолу өрт чыккан. жылы 16 апрелде фашизмдин цитадели Берлинди штурмалоо башталган. Өтө күчтүү артиллериялык соккудан кийин советтик аскерлер чабуулга өтүшкөн. 14 февралдагы бетме-бет салгылашта Калыйнур Усенбеков душмандын 7 солдатын өлтүрүп, экөөнү колго түшүргөн. Тапшырманы ийгиликтүү аткарган үчүн лейтенант Усенбеков Советтер Союзунун баатыры болгон. Усенбековдун батальону алгачкылардан болуп Берлинге кирип, Ратушаны штурмалоого катышкан. Ратуша үчүн согуштагы эрдиги үчүн Усенбеков Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Тылдагы көчүрмөн эмгек. Согуш жылдарындагы өнөр жайы. Согуштун башталышында СССРдин экономикасы өнүккөн маанилүү региондордун фашисттик Германиянын басып алышы абалды өтө ооруткон. Совет өкмөтү фронттун муктаждыктарын канааттандыруу үчүн өлкөнүн тылдагы республикаларын тез арада согуштук өнөр жай арсеналдарына айландыруу милдетин койгон. Кыргызстандын өнөр жай тармагы согуштук заказдарды аткарууга өткөн. 1941 жылы июнда эле Фрунзедеги механикалык завод фронттун атайын заказын чыгара баштаган. Андагы жумушчулар өндүрүштүн согуштук түрүн өздөштүрүү менен күндүк нормаларын 200-400% аткарууга, айрымдары 2-3 сменада иштөөгө өтүшкөн. Кадамжайда стратегиялык мааниси бар Сүрма кенин өндүрүү күч алып, андагы жумушчулардын 65% стахановчулардан болуп калышкан. Кыргызстандын жеңил жана текстиль өнөр жайы бүт бойдон жоокерлерге кийим-кечек тигүүгө киришкен. 1941 жылдын июлунан декабрга чейин өлкөнүн чыгыш райондоруна 2593 өнөр жай ишканалары көчүрүлгөн. Алардын 308-и Орто Азия менен Казакстанга бөлүнгөн. Кыргызстанга 28 ири ишкана келген. Алардын ичинде Запорожск областынан Бердянск машина куруу заводу, Донецк областынан Сымап комбинаты, Одессалык Булгары, клей заводдору, Харьковдук тигүү фабрикасы, Курскилик жана Хабаровскилик трикотаж фабрикалары, Ростовдук 5 пут кийим фабрикасы, бир нече кант заводдору, спирт заводу, Курск областынан механикалык ремонт заводу, Киев пут кийим тигүүчү фабрикасы жана башка болгон. жылы фашисттик Германиянын чабуулунун күчөшү менен Кыргызстанга дагы 38 ири өнөр жай ишканалары көчүрүлгөн. Аларды жайгаштыруу, жумушчу күчү, чийки зат, энергия, транспорт менен камсыз кылуу боюнча өтө чоң иштер аткарылган. Эвакуацияланган ишканалардын 90% Чүй өрөөнүнө, 10% Ош, Жалал-Абад жана Ысык көл областтарына жайгаштырылган. Кыргызстанда фронтко жакын жайгашкан райондордон эвакуацияланган калкты жайгаштыруу боюнча өзгөчө чоң иш-аракеттер жүргүзүлгөн. 1941 жылдын июлунан 1942 жылдын январына чейин эле Кыргызстанга 61 миңден ашуун адам келген. 1942 жылдын аягына чейин дагы 138 миң киши эвакуацияланган. Булардын көбү Москва шаарынан, Москва, Ленинград областтарынан, Украина менен Белоруссиядан, алыскы Литвадан, Карельфин СССРнен, Курск, Орлов, Тула, Ростов, Воронеж, Сталинград областтарынан, Крымдан, Ставрополь жана Краснодар крайларынан келишкен. Мындан тышкары, Кыргызстанга Польшанын 12,9 миң граждандары эмиграцияланган. Эвакуацияланган калкты кабыл алуу, жайгаштыруу,
ишке орноштуруу үчүн республикалык, областтык жана райондук комиссиялар түзүлүп, аларга практикалык жардамдарды көрсөтүшкөн. Эвакуацияланган элге Кыргызстандын эли колунан келишинче жардам берген. Алардын биргелешкен эмгеги согуш маалында фронттун муктардыктарын канааттандырууга жумшалган. Согуштун алгачкы мезгилинде эле Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүндө электр энергиясы жетишсиздик кылган. Калкка берилүүчү энергия чектелген. Бул маселени чечүү үчүн Чоң Чүй каналында курула баштап токтоп калган Лебединовка ГЭСин бүткөрүү үчүн 1942 6 июнда иш башталып, 1942 жылдын аягында ГЭС ишке киришкен. Фашисттик баскынчылар өлкөнүн көмүр кендерин, шахталарды басып алгандыгына байланыштуу көмүр өндүрүү түйшүгү да чыгышка жүктөлгөн. Бул маанилүү ишти күчөтүү үчүн Кызыл Кыянын, Сүлүктүнүн, Көк Жаңгактын, Таш көмүрдүн кенчилери Кыргыз көмүр трестине бириктирилген. Кыргызстандын шахтерлору нормаларын 150%тен кем эмес аткарууга аракеттенишкен. Күнүнө 2-3 норма аткарган шахтерлордун саны өскөн. 1942 жылы көмүр казып чыгарууда күчөрмөн эмгектери үчүн 24 кенчи СССРдин ордендери жана медалдары менен сыйланышкан. Тылда фронттогудай иштөө үчүн Фрунзедеги жаштардын демилгеси менен фронттук бригадалар түзүлгөн. Бул кыймыл республикада кеңири кулач жайган. Бишкек механикалык заводунун темир устасы Мамбетов нормасын 1197%ге аткарган. Согушка байланыштуу токтоп калган Чоң Чүй каналын казуу иши 1942 жылы майда кайра башталып, анда эмгектенген карапайым эл согуш жылдары каналдын 80 км аралыгын бүтүрүшүп, 450 000 кубометр топуракты казып чыгарышкан. 1943 жылы Беловодск, Новотроицк, Токмок кант заводдору ишке киришкен. Республикадан суткасына 55 000 тонна кант чыгарыла баштаган. Кара Балтадагы спирт заводу, Токмоктогу консерва заводу, Бишкектеги жаңы нан заводу, 2 май заводу, Ворошилов ГЭСи, канттагы цемент заводу эксплуатацияга берилген. 1941-43 жылдары сымап 10 эсе, сурма 2 эсе көп өндүрүлгөн. 1943-44 жылдары Кайдаркен сымап комбинаты 4 жолу республикалык өтмө кызыл тууну жеңип алган. 1945 жылы Бишкектин инструменталдык заводу эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Улуу ата мекендик согуштун жылдарында Кыргызстанда 36 ири өнөр жай ишканалары ишке киришип, жаңы тармактар пайда болгон. Жумушчулардын саны согуш мезгилинде 36 000ден 46 000ге өскөн. Кыргызстандын эл чарбасында өнөр жайынын үлүшү 1940 жылы 50,2%дан 1945 жылы 675%га өскөн. Согуш жылдарында согуштук чарбалык жүктөрдү ташууда транспорт маанилүү иштерди аткарган. 1943 жылы октябрдан баштап кант балыкчы темир жолу курула баштаган. Телефон байланышы жакшырган. Кыргызстандын жумушчу табы согуш мезгилинин талаптарын ийгиликтүү аткарышып, жеңишти камсыз кылууда татыктуу салым кошушкан. Айыл чарбасынын фронт үчүн кызматы. Согуштун башталышында өнөр жайы гана эмес, өлкөнүн айыл чарбасы да чоң кыйроого учурады. Душман өлкөнүн эгин өндүргөн аянттарынын 38, кан кызылчасы эгилген жерлерде 84%, бодо малдын 38, чочконун 60%ын басып алган. Айыл чарбасында иштеген тракторлор, ат күчү фронтко алынган. Айыл кыштактардагы эр бүлөлөрүнүн көбү фронтко аттанган. 1942 жылы республиканын айыл чарбасында эмгектенген эркектер 51%га азайган. Айыл чарбасынын түйшүгү бүт бойдон аялдардын, балдардын, карык-картаңдардын мойнуна жүктөлгөн. Алар күндүр-түндүр фронт үчүн эмгектенишкен. Республиканын даярдоочу пункттарында эгиндин ар бир тоннасы фашисттердин лагерине ташталган снаряд деген девиз менен эгин тынымсыз даярдалып турган. 1941 жылы республикада 203,6 миң тонна эгин топтолгон. Бул 1940 жылга салыштырмалуу алда канча көптүк кылган.
мал чарбасын өстүрүүдө ийгиликтер согуштун кийинки жылдарында да байкалган. Республиканын кайратман малчылары 1943-45 жылдары эт, сүт, жүн боюнча мамлекеттик пландарды аткарууга жетишкен. Ошону менен бирге согуш жылдары Кыргызстанда бодо малдын, кой эчкинин башы көбөйгөн. Фронттун муктаждыгына жөнөтүлгөндүктөн жылкы азайган. Бирок колхозчулардын көпчүлүгү өздүк көмөкчү чарбаларда мал бага албай калган. Натыйжада 1945 жылы колхозчулардын өздүк чарбаларынын 46% уй, 69,1% кой эчки, 93% жылкы болгон эмес. Улуу ата мекендик согуш Кыргызстандын айыл чарбасын бүлгүнгө учураткан. Алсак, ийрим жүздүү малдын саны 1941 жылы январда 555,4 миң болсо, 1946 жылы 1 январда 440,3 миңди түзгөн да 18%га азайган. Чочколордун саны ушул мезгилде 87,2 миңден 19,4 миңге, кой эчкинин саны 2529,1 миңден 2272,3 миңге, жылкы 407,7 миңден 209,2 миңге, башкача айтканда 29%га азайган. Кыргызстандын айыл чарбасынын дүң жайымы 1940-45 жылдары 76%га, анын ичинен мал чарба продукциясы 71%га төмөндөгөн. Согуш жылдарында мамлекетке эгин өткөрүү 207,7 миң тоннадан 24,5 миң тоннага, тамеки 3,2 миң тоннадан 1,7 миң тоннага, картошка 11,7 миң тоннага азайган. Кыргызстандын айыл эмгекчилери оор кыйынчылыктарга карабастан фронттогу жоокерлерди азык-түлүк менен, өнөр жайды чийки зат менен камсыз кылууда зор кайраттуулукту көрсөтүшкөн. Кыргызстандыктардын фронтко жалпы элдик жардамы. Кыргызстандын тылдагы эмгекчилери фронтко өнөр жайдагы, талаалардагы, мал чарба фермаларындагы кайратман эмгектери менен гана жардам бербестен, жеке каражаттары аркылуу да жардам көрсөтүшкөн. Өздөрү материалдык жактан кыйынчылыкта жашап жаткандыгына карабастан, карапайым калк фронт үчүн өздөрү чогулткан байлыктарын, эмгек акысынын бир бөлүгүн, баалуу буюмдарын, алтын күмүш жасалгаларын, тамак аш продукцияларын жөнөтүшкөн. Согуштун биринчи эле күндөрүндө эмгекчилер 1-2 күндүк эмгек акыларын элдик коргонуу фондусуна которушкан. Кийин жумуш убактысынан тышкары майрам жана дем алыш күндөрү иштеп, тапкан акчаларын коргонуу фондуларына жөнөтүү кыймылы күчөгөн. Коргонуу фондусун түзүүгө колхозчу дыйкандар активдүү катышышкан. Ысык көл областынын Кереге таш айыл чарба артелинин мүчөсү Сатыбалдиев өз короосунан 50 койду коргонуу фондусуна берген. 1941 жылы октябрь-ноябрда Фрунзе областынын Сталин атындагы колхозунун мүчөлөрү Күнөстүү Кыргызстан деген истребительдердин эскадронун түзүү үчүн каражат чогултуу демилгеси менен чыккан. Бул демилге күчтүү колдоого ээ болгон. 1941 жылы ноябрда Фрунзедеги эт комбинатынын жаштары Кыргызстан комсомолу аттуу танк колоннасын түзүү үчүн каражат чогултууну башташкан. Чаншань областынын Кучкор районунун Арал колхозунан Жаныбаев танка курулушу үчүн өз ыктыяры менен 65 миң сом кошкон. Бул салымы үчүн ал Кызыл армиянын командованиясынан Кыргызстанда биринчи болуп алкыш алган. Анын жолун жолдогон Ош областынын Куршап районунда Ленин атындагы айыл чарба артелинин мүчөсү Кулматов танк курууга 125 миң сом жөнөткөн. Бул кыймыл ата мекендик согуштун аягына чейин улантылган. 20 баланын энеси 75 жаштагы Бегалиева 55 миң, 14 баланын энеси Жусубалиева 30 миң, 7 баланын энеси Ибраимова 105 миң сом жана башка танк курулушуна жөнөтүшкөн. Кыргызстандын жаштары танк колоннасы үчүн 15 миллион сом чогултушкан. Анын 3 миллион сомун мектеп окуучулар топтогон. Согуш мезгилинде Кыргызстандын эли азык-түлүк,
кийим-кече жана башка жардамдарды эсептебегенде 93 танк же 186 согуштук самолет жасаганга жеткидей акча каражаттарын чогулткан. Бул каражатка түзүлгөн Советтик Кыргызстан аттуу танк колоннасы 1942 жылдын ноябрынан немецтик баскынчыларга сокку ура баштаган. Улуу ата мекендик согуштун жылдарында Кыргызстандын эли коргоо фондусуна 189 миллион сом чогултуп жөнөткөн. 57,3 миллионго мамлекеттик заемдун облигацияларын сатып алышкан. Кыргызстандан фронтко 195 вагон азык-түлүк, 550 миң жылуу кийим, 38 миңден ашуун жекече посылкалар жөнөтүлгөн. Блокадада калган Ленинград шаарына кыргыз эли 1942-43 жылдары 100 вагондон ашык азык-түлүк жөнөткөн. Республиканын колхоздору менен совхоздору коргоо фондусуна пландан тышкары 4,5 миллион пут эгин, 500 миң пут эт өткөрүшкөн. Кыргызстандын эмгекчилери фашисттик баскынчылардан бошотулган элдерге да көмөк көрсөткөн. Алар үчүн республиканын колхоздору менен совхоздору 130 миң баш бодомал, кой жана эчкилерди акысыз жөнөтүшкөн.